Күнүнө 1500 сом таппасаңар келбегиле. Эки баласын күндө тилемчиликке жумшаган эненин эки баласын мамлекет өз карамагына алды. Бул туурасында Ош шаардык милициядан билдирди. Маалыматка караганда Ош шаардык милициясы тарабынан 8 жана 11 жаштардагы эки бала Ош шаарынын А. Шакирова көчөсүндөгү коомдук тамактануучу жайлардын алдында жана тамактануучу жайлардын ичине чейин киришип, кайыр сурап жүрүшкөндүгү тууралуу маалымат алышып, текшерүүгө алышкан. Текшерүү учурунда аталган факт аныкталган. Милиция кызматкерлери бул эки жаш өспүрүмдү өз бөлүмгө алып келишип, алар менен маектешүү жүргүзүшкөн. Анда жаш балдар апасы аларды күндө таңдан кечке чейин кайыр сураганга мажбурлап жаткандыгы, күндө 1500 сом план коюп бергендиги, аны таппаса кечинде урушаарын айтып беришкен. Апабыз Надира деген Аяшенебизге 80 000 сом карыз. Аяшенем күндө акчасын сурайт. Аз акча таап келсек апабыз дагы Аяшенебиз дагы урушат. Ашканаларга үйлөрдүн эшиктерин каклап акча сурайбыз. Биздин тапкан акчага жашайбыз. Квартирабыздын акчасын төлөшөт. Аяшенем менен апам иштешпейт деп айтышкан. Учурда Ош шаардык милициянын социалдык жактан коргоо кызматы менен биргеликте иш алып барышып, эки өспүрүм тең мамлекеттин карамагына алынды. Ал эми апасы жана Аяшенесинин үстүнөн жазуу кодексинин 181-беренеси жашы жетелекти коомго каршы аракеттерге тартуу менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүрүп жатат. Видеого лайк басып жана каналдагы туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер.